Алимахан Мадраимова Белөрүк айылынын активдүү айымдарынын бири. Айыл ичиндеги айыл өкмөттөгү жаңылык саамалыктардан кабардар болуп, дайыма демилге көтөрүп келген. Айылда шыктан борбору ачылып, анда түрдүү долбоорлорду жазуу боюнча окуу жүрүп жаткандыгын социалдык тармактарда окуп кызыгып калган. Анан ошол жерде кантип ишкер болуу боюнча окуу болуп аткан экен да, группа набор кылып атышыптыр. Анан ошол жерден мен неме болуп калдым. Кызыгып ишкердик мага мен өзүм мурдатан кызыкчумун. Бирдекен ведь бул иш бир күн эмес, бир күн пенсияга чыгасың. Анан после пенсияга чыккандан кийин анан эмне иш кыласың? Үйүңдү карап эле, келиңди карап эле отургандан көрө бир иш менен заниматься кылыш керек. Адам дайыма обновление болуш керек деген мээмде постоянно бар болчу. Анан ошодон улам проект жазып, кандайдыр бир ишкананы ачыш керек. Ошону иштетип, мектептен пенсияга чыккандан кийин ошол ишти улантып кетишим керек деген ойдо болгонмун да. Айылдагы шыктан окуу борборунда Роза Отунбаеванын демилгеси фонду, мигрант айыл өнүгүү түркүгү жана ишкер айым ийгиликке жет долбоорунун алкагында семинар тренингтерге байма-бай катышып, өзүнүн сабаттуулугун арттырды. Өзүн сынап көрүү үчүн чогуу иштеген кесиптештери менен Асылзат айымдар тобун түзүп, долбоор жазууга киришкен. Кароо сынакта Асылзат тобунун долбоору жактырылып, эми айылда айымдар үчүн фитнес-клуб ачылды. Алимахан айым азыр фитнес-клубду уюштуруу менен элек бир айда толук кандуу ишке киргизем деп турат. Ушул мына 2 бөлмөлүк чоң китепканабыз бар болчу. Буну азыр көчүрүп атабыз. Китепкана, конечно, сөзсүз түрдө жок болбойт, себеби бул керек. Сөзсүз түрдө перегородкага жардам беребиз депчи. Анан мына жерде массажный болот. Анан мына мебель, стол, стул, холодильник алдык, неме алганбыз, печка. Ушуларды акелди. Бул мына жерге аялдарга как конференц-зал кылабыз. Мына комнатанычы чоң болот да, как конференц-зал. Бул жерде тренингтерди өткөрөбүз, маектешебиз. Сонун болуп азыр ошо мектептин бир бурчунда бир кабинаны ажыратып беришиптир, жасалгалашып атат. Анан массаж кабинети бар экен, ал деле керек. Кээ бирөөлөргө керек болсо башка жака барганга туура келет. Ошондой эле дагы бир бөлмө ачылып, анда тигүүчүлүк жана башка дагы бир шаймандар келиптир. Буюрса аялдар, апалар бир сонун иштер менен алек болсо, ден соолугун чыңдаса кандай жакшы. Ал балдарына да таасир этет, окуучуларыбызга. Мен ойлоп атам, ушул проект боюнча иштеп эң сонун ийгиликтер жаралып атыптыр. Душевой кабиналарыбыз бар мында. Эми жакшы, өтө жакшы, айыл үчүн бул өтө жакшы көрүнүш. Элеттин айымдарында мүмкүнчүлүк кеңири экендигин Алимахан Мадраимова өзүнүн тажрыйбасында көрсөттү. Айылдын көпчүлүк тургуну миграцияда жүрөт. Айылга келгенде турмуш тиричиликтен бошобой, ден соолуктарын чыңдоого да үлгүрбөй калышат. Эми фитнес-клубда айылдын эли облустун борборуна барып, убара болбостон машыгып, ден соолуктарын калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк алат. Психологический поддержка беребиз аялдарга. Анан аны сөзсүз түрдө чай ичүү, за столом дегендей мындай уюштурабыз деп ушул жерди ошол максатта ушул комнатаны дагы суранганбыз да, ошондой көп болсун. Анан энелер мектебине улантып кетебиз. Энелер баягындай эне бактылуу, бала бактылуу да. Мына бөлмө чоң болгон үчүн ушул бөлмөнү фитнеске 3 кабинет кылып бөлөбүз. Алимахан айым 20 жылдан бери Белөрүк айылында Эргешов атындагы орто мектепте орус тили жана адабиятынан сабак берет. Өзүнүн каржылык сабаттуулугун арттырып, мигрант аял өнүгүү түркүгү долбооруна катышкандан кийин окуучуларга сабак берүү ыкмасын да өзгөрткөн. Аракетчил айымдардын ийгилиги окуучуларга да чоң мотивация берүүдө. Ушул азыр эми сабакка киргенде дагы балдарды мурун биз только эле мынал имя существительное, наречие, где причастияны үйрөтөт болчумун. Азыр эми литературага киргенде обширный кругозор балдардын дагы өзгөрүлүшүн каалайм да, чтобы алар мектепти бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө юрист, сөзсүз түрдө врач эмес, ишкер болуп чыгыш керек да, буларчы ишкердикке багыт алыш керек деген ойдо уже сабактарда дагы кичине мындай ушу ишкерлик жакка ыктап
сабак өтөм да азыр. Айылдын айымдары активдүүлүгүн көрсөтүп, соңку мезгилде бири-биринен угуп долбоорлорго катышууда. Махабат айым бала менен үйдө отурган аялдардын катарын толуктачу. Эми долбоорлорго катышып, анын көз карашы түп тамырынан бери өзгөргөн. Айылдагы Дүрдана жана Алимахан айымдын ийгилиги аны шыктандырды. Биз Шыктан окуу борборунда билим алып долбоор тууралуу маалыматты кеңейттик. Албетте биздин арабызда өздөрүнүн дилгирлигин көрсөткөн айымдарыбыз бар. Алимахан Мадрайымованын азыр айылда ишке ашып жаткан долбоору мактоого аларлык. Албетте чогуу жүргөн айымдардын бул ийгилиги башкаларга үлгү болот. Лидер айымдар айылда, элди өнүктүрүүгө чоң салым кошууда. Бул айымдын башка да долбоору бар. Элеттин турмушун оңдо. Бул айыл элинин аң сезимин өзгөртүүдө жатат дейт Алимахан айым. Долбоорго катышып аялдардын көз карашы өзгөрүп, активдүүлүгү жогорулады. Ишкерликти шаарда эле эмес айылда, элетте түптөп киреше табуу менен элге пайда келтирсе болорун педагог айым жакшы түшүнүп калды. Алиман айым эми бул фитнес клуб менен чектелбейт. Алдыда конок үй жана башка долбоорлордун үстүндө иштеп жатат. Бул проект азыр бул мен куткадам деп ушу гостевой үй боюнча ошо Бөкөнбаевка ошол көл жакка барып келгенден кийин неме кылдым, ушуну жаздым. Азыр эми усталар менен сүйлөшүп, үйдү кичине биз мындай чоң эле үйлөрдү салып алганбыз да. Гостевой домдо сөзсүз кичине условия болуш керек экен да. Условия дегенде ванна, душ, ушуларды киргизиш керек экен да, суу, канализация киргизиш керек экен. Азыр мен ушул стадия эми баштап атам. Башталып атат. Бирок усталар менен сүйлөшүп койдум, ушул бир 5-10 күндө барып, ошол комнатанын эле чоң эле килтейген комнатанын бир бурчун эле баякыны жасап койсо болот экен да.